yok çındığım Çaşa özü bu Kuban içim Mahabatın yol görsötkön Cazım Jarık bergen Çırağım Baktığımın neredeyim Pek uçamazsın Asmanga karay Yüzümdü albay Bulutlarga canaşam Bakıp şu sezim aralağım Suyum güçay Мекенибизде saat 18. Жайдыр кыштыр, жайлоо жытту илеби. Баласында барды кою тилеги. Билбей жүрөм кандай заттан бүттеги. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу угармандар, амансыздарбы? Калайык калың журт, ошентип жергебизге жадыраган жаз келди. Жаз менен кошо кубаныч, жаңылануу, кооздук, сулуулук, жаңы пландар, ой максаттар дей койчу баары жаңыланып келет эмеспи? Учурдан пайдаланып, ар бир мекендешибизди жаңылануунун, жарыштын, жаңы идеялардын мезгили болгон жазы менен куттуктай кетели. Жазда жакшы маанай, албан ийгиликтерди каалай кетели. Бүгүнкү уктуруубуздун алкагында дал ушул көркөмдүү жаз мезгилинде апалар, айымдар, кыз келин, эже сиңдилерибиз үчүн өтө керектүү болгон тема тууралуу сөз кылган турабыз. Ардактуу угармандар, угуп жатканыңыздар Үй Бүлөлүк Оке радиосунун Апалар мектеби уктуруусунун кезектеги чыгарылышы. Микрофондо мен журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова эжекебиз. Режиссерлук пультта Канат Алмамбетов. Кутмандуу кечиңиздер менен биздин сүйүктүү угармандарыбыз кирип келген жаз айы менен куттуктайбыз. Кандай сонун жаз келди, жан дүйнөбүзгө дагы жаз келди деп айтсак болот. Ооба, ардактуу угармандар, биз бүгүн Апалар мектеби долбоорунун алкагында жаз, аялзат, сулуулук деген теманын айланасында сөз кылабыз. Бүгүн студиябызда мейман бар. Мейманыбыз көргөн кишиге ушул жаз менен сулуулуктун эталонундай эле болуп турат деп айтсам жаңылышпасам керек. Андыктан биз менен байланышууну каалаган угармандар да бүгүн көп болуш керек. Мейманыбыз Кеңири профилдеги эстетикалык медицина клиникасынын жетекчиси Сагынбаева Айнура Бактыболотовна. Саламатсызбы, Айнура айым? Саламатсызбы. Ошондуктан ушул мейманыбыз ушундай кызыктуу, көп тармактуу инсан болгондуктан биз менен байланыша турган бүгүн айрыкча ушул айымдар, эже сиңдилер, апалардан көп чыгат деген үмүттө турабыз. Ошондуктан байланыш сандарын сиздерге эскерте кетели. 0312 91 19 19 сандарын терип түз эфирге байланышка чыксаңыздар болот, ардактуу угармандар. Ал эми WhatsApp, Telegram байланыш каражаттары аркылуу билдирүүнү калтырууну каалаган угармандарга 075 53 16 64 сандары кызмат кылат. Айнур айымга кезек берели. Жогоруда белгилегендей, сиздин жүзүңүз эле жаздан, сулуулуктан, назиктиктен кабар берип турат дегендей. Балким угармандардын арасында сизди тааныгандар деле көп болуш керек. Айнур айымды буга чейин көп жылдар бою косметолог катары көп эле телеканалдардан чыгып, маек берип, кеңештериңизди берип, таанылып жүрөсүз дегендей, бүгүн биз дагы сиз менен ушул студиябызда маектешүү кубанычына ээ болуп отурабыз. Эмесе угармандар менен учурашып, өзүңүз жөнүндө кененирээк айта кетсеңиз болот алгач. Чоң рахмат, аябай көңүлүмдү көтөрүп койдуңуздар. Менин атым Айнура Сагынбаева, мен дарыгермин. Алгач мен дарыгермин. Дерматологмун, косметологмун. Эң алгачкы косметологдордун биримин да. Уже менин стажым 20 жылга жакындап калды. Анан азыр болсо мен жабан гана косметолог эмес, клиниканын жетекчиси болуп иштейм. Демек, ишкер дагы жетекчимин, экспертмин, врачмын, пластикалык хирургия менен алектенебиз биз. Биз дерматокосметология менен алектенебиз. Теринин бүт көйгөйлөрүнүн баарын чечкенге жардам беребиз. Флебология, варикоз менен иштейбиз. 90%дан ашык адамдар, өзгөчө айымдар ошо варикоз менен жабыркайт. Аны менен да иштейбиз. Чач түшүү бул чоң маселе да. Өзгөчө ковидтен кийин укмуш чоң маселе болуп атат. Аны менен да иштейбиз. Эстетикалык гинекология менен иштейбиз. Айымдардын жыныстык жашоодогу болгон көйгөйлөрүн чечебиз.
деги эле сулуулуктун бүт тармагынын баары менен иштеп ошо элге жардам беребиз. Чоң рахмат. Негизи эле ар бир аял заты ар качан жаш, сулуу болгусу келет эмеспи? Ар бир эле аял затынын маселеси бул. Жылдар өтүп, баягы жаш курак өзгөрүлгөн сайын улам көзгө каранып, жүзүңдөгү акырындап пайда боло баштаган бырыштарды көргөндө көңүлүң чөгүп, ошол бырыштарды кантип жоготуш керек, терини канткенде чымыр, татынакка кармап турууга болот. Буга жардам берген эң мыкты косметикалык каражаттарды канткенде табууга болот деп эле алектене берет эмеспизби аял затычы. Анан жаз келгенде ого өтөр аял заты жасанып, ошол жаз менен кошо көрктүү, сулуу болгусу келет дегендей, өздөрү каалаган, өздөрү сүйгөн жакшынакай кийимдерди кийип чыккысы келет көчөгө дегендей. Бирок жаз күндөрү ошо териге дагы туура кам көрбөсө, баягы күндүн нурларынын терс таасирлери тууралуу дагы айтылып жүрөт. Ар ким ар кандай баягы коргонот дегендей. Андан бирок көп учурда туура эмес болуп калат дегендей. Мына ушул маселелер туурасында ошо биздин берүүнүн алкагында кеңири сүйлөшөлүчү. Биздин угармандарга дагы бир жолу эскерте кетейин. Бүгүн бизде эң мыкты мейман, ардактуу апалар, айымдар, эже сиңдилер. Кеңири профилдеги эстетикалык медицина клиникасынын жетекчиси Айнура Сагынбаева бизде мейманда. Териге байланыштуу, аял затынын сулуулугуна байланыштуу, косметикалык каражаттарга байланыштуу, кыскасы сырткы сулуулук, ички сулуулук баардыгы жогуна байланыштуу суроолордун баарын ушул айымга берсеңиздер болот. Андыктан биз менен байланышка чыгыңыздар. Кезекти болсо эми сизге берели. Ушул териге кам көрүүдөн баштайбызбы же эмнеден баштайбыз? Териге кам көрүүдөн баштайлычы жазында. Ооба. Биринчиден мен деле айыммын. Мен бүт баарын өзүмөн өткөрөм. Мисалы мен быйыл 40-ка чыктым, былтыр деп айтсак болот да. Анан жаш кыздардын, жаш келиндердин жана биз курактуу 40 плюс деген айымдардын жазга даярдануусу, жазга териге кам көрүүсү бөлөк болот. Баарына эле бирдей боло бербейт. Анткени жаш кыздар жазгы нурлары менен эмнени көрөт, пигмент түшкөнүн көрөт, сепкил түшкөнүн көрөт, тактар түшөт, бет бир аз мындай жанагынтип кургай баштайт. Болду. Алар туура кам көрүш керек, алар тазалоого барыш керек, бетке күнгө каршы косметиканы колдонуш керек, кечине туура тазалаш керек. 30-тан ашкан айымдар эмнени көрөт? Алар биринчи бырыштарды көрүп баштайт. Күлгөндө мимикалык бырыштар пайда болуп баштады деп, анткени күн жакшы тиет, көзгө жакшы көрсөтөт. Биринчи бырыштарды көрө баштайбыз. Көңүл чөгө баштайт да. Алар эмне кылыш керек? Алар албетте ошо бырыштарды токтото турган процедуралар жасаш керек. Алар деген теринин сапаты менен иштеп башташ керек. Алар деген бир аз күчтүүрөөк косметиканы колдонуш керек. Тазалоого аябай көңүл буруш керек. Үй шартындагы тазалоолорго аябай көңүл буруш керек. Жазында мен азыр ага дагы кеңири токтоп кетем да. 40 плюс деген айымдар, 40 плюс, 50 плюс, 60 плюс деп коем, айымдар эмнени көрөт? Алар беттин ылдый түшүп калганын байкайт, брыля бар пайда болду, көзүнүн астындагы бырыштарды байкайт, көзүнүн үстүндөгү териси түшүп калганын байкайт. Ооба, кышында баарыбыз эле суукта мынтип өзүбүздү ооба кандайса кам көрсөк деле өтө күз күнү аябай карабайбыз болуш керек дейм да. Анан жазында өзгөчө ар бир бырышыбызды карап баштайбыз, ошондо көңүлүбүз огош бетер түшөт. Эмне кылыш керек? Балким ошол ашыкча терини алып салыш керек. Пластикага. Балким бетке атайын жанагындай жандандыруу уколдору бар. Ошолорду атыш керек. Жандандырыш керек. Үй шартында активдүү кремдерди колдоно башташ керек. Стволовой клеткалар менен, фруктовый кислоталар менен жаз айында колдоно башташ керек. Болот, бирок абайлаш керек. Кечинде колдонсо болот. Эмнеге жок? Болот. Ретинол менен косметиканы колдонуп баштасак болот. Бирок бүт баары көзөмөлдөө менен да, албетте көрүнгөн жерден сатып алып, көрүнгөн жерден колдонсо болбойт. Витаминдер көп кремдерди колдонсо болот. Сөзсүз күнгө каршы косметика, бирок ал косметикада дагы гиалурон кычкылы болуш керек, витаминдер болуш керек, жөн эле күнгө каршы косметика. 20 жаштагы кремдин, анан 20 жаштагы колдоно турган кремди жана 40 жаштагы колдоно турган күнгө каршы крем эки бөлөк крем. Составтары башка. Составтары бөлөк болуш керек. Потому что 40 жаштан өйдө кам көрүүчү заттар көбүрөөк кошулуш керек. Ошол эле гиалурон кычкылы көп нерсе көбүрөөк кошулуш керек да. Кышында демеге териге кандай кам көрсө болот? Териге
косметологиялык жактанбы же үй шартындабы? үй шартында кандай колдонсо болот? Үй Анткени мен шартында? ойлойм баардык эле косметологко барганга мүмкүн шарттары жок болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда кандай кылыш керек? Теринин кооз, жылмакай, таза көрүнүшү 80% жаш кезекте дейм, бул үйдөн туура кам көрүүдөн болот. Албетте брышты ал менен кетире албайт, бирок үйдөн туура кам көрсө тери назик, жаш, жылмакай, тактары жок болот да. Биринчи бул туура жууну. Бул өтө маанилүү нерсе. Эгер косметологко азыраак барам десеңер, анда туура жуунганды үйрөнгүлө деп айтмакчымын да. Тазалоого азыраак барам десе, туура жуунганды үйрөнгүлө. Көп этаптуу тазалоо. Азыр косметика, косметология мындай көз карашы өзгөрүлүп атат. Илгери кандай эле бир умывалканы аласың, бир жуунучу ошо менен кечине болду үйүндү жуунасың. Жок, азыр көп этаптуу тазалоо каражаттары көп азыр. Көбүнө барсаң, пилинги да бар, молочкосу да бар, креми да бар, умывалкасы да бар, бүт бар. Көп этаптуу тазалоо, эгерде дарыгерге барсаңар жакшы түшүндүрүп берет да, косметологко барсаңар. Бул сөзсүз пилинг болуш керек, жумшак пилинг, энзимдүү пилинг болуш керек. Терини жанагындай травма кылбай, териде данектери жок пилинг болуш керек. Же синтетикалык жана ак жумшак каражаттар бар, же энзимдүү гель сыяктуу болуш керек. Териге тийгенде теринин клеткасына жабышып, ошо клеткалар кошо алып түшөт. Сөзсүз жуунучу каражаты гель болобу. Эгерде тери майлуу болсо, гель жакшы жардам берет. Эгерде кургак болсо, молочко алсаңар болот. Пенка назик териге жакшы жардам берет, чувствительный деп коебуз, сезгенич териге. Сезгенич көп териге. Анан сөзсүз тоник болуш керек. Тоник сөзсүз болуш керек. Тоник ошо тазалап бүткөндөн кийин теридеги калдык майларды, жанагы терлерди, кирлерди алып түшөт. Анан азырда жаңы жуунучу каражат чыкты, гидрофилдик май. Эч нерсе орунда турбайт. Косметологияда да орунда турбайт, косметикада орунда турбайт. 5 жыл мурда гидрофилдик майды жалаң гана кургак териге колдонгула дечү элек. Анткени бул май. Азыр болсо майлуу териге арналган гидрофилдик майдар чыкты. Кадимкидей май. Спонжикке эметип алып, майлап алып бетиңер сүртсөсүңөр, анан сүрткөндө май болот дагы, тампондо бүт кирдин баары калып калат. Анан жылуу суу менен жууп салсаңар, молочко болуп бүт баары алып түшөт. Мен азыр ошо 4 этаптуу тазалоону сунуштайм айымдарга. Гидрофилдик май, пилинг гель, жуунучу каражат, пенка, молочко жана тоник. Эң жакшы тазалоо ошо, эгерде кыскача айтып кетсек. Бул бетти тазалоо болду. Ал эми суукка эшикке чыгаарда кандай кылыш керек? Эмне май сүйкөш керек, майлуу кремдерден сүйкөш керек деп айтат. Ушул туурабы? Негизи Кыргызстанда биз эми көп эле айымдар менен иштеп келатабыз, статистиканы өзүбүз деле жүргүзүп койсок боло турган болуп калды да. Айымдардын териси өтө жабыркайт. Теринин үстүндө ошо бизди коргоочу катмар бар, эпидермис деп коебуз да. Ошо коргоочу катмар майлардан турат, жана кычкылдардан. Эгерде ошо майлар толугу менен болсо, тери өзүн өзү коргоп турат. А бизде ар кандай себептен, генетикалык себептен туура эмес тамактанабыз, тамагыбызда ошо майлар чыга турган, ошо синтез кыла турган азыктар аз, туура эмес косметика колдонобуз. Анан ошо эпидермалдык барьер деп коебуз, орусча айтканда, медицинскалык терминология менен айтканда, ошол ачылып калат. Анан териде болгон буунун баары сыртка чыгып кетет дагы. Сырттан эмне сүйкөсөк дагы тери сезгич болуп калат. Чувствительная кожа деген 2 айымдын бири териси сезгич. Ошол себептен кышында сөзсүз эпидермалдык барьерди калыбына келтире турган кремдерди колдонуш керек. Курамында линолевая кислота, линолев кычкылы, линоленовая кислота, ошол кычкылдар сөзсүз болуш керек. Церамиды, керамиды деген ошонун баары болуш керек да. Курамын караш керек. Сөзсүз ошондой коргоочу майларды колдонуш керек. Бул өтө маанилүү, бирок эшикке чыгаарынан эмес, жарым саат мурда да. Анан ошо эгерде тери аябай сезгич болсо, аны дарыласа болот. Дарыгерге келсе, аны дарылап, кайра ошо эпидермалдык барьерди калыбына келтирсек болот. Бардыгы жогу, демек, туура кам көрүүдөн экен да, айыл жергесинде айымдар бар. Мисалы үчүн шаарда азыр бардык мүмкүнчүлүктөр бар да, салондор, косметикалык ар кандай кызматтар көрсөтүлөт дегендей. Айыл жерлеринде, мисалы бизди ушул Кыргызстандын булуң бурчунда
жети дубанда, дээрлик жети дубанда Баткенден башка 6 дубанда угат экен. Жерлерде, айылдарда ушул эртең менен туруп бетин муздак сууга чайкаганга араң үлгүргөн айымдар болот, балаларын караш керек, малды караш керек деген сыяктуу. Биз ошол айымдарга да жардам бергибиз келет да. Ошол негизи сулуулукту сактоо үчүн, өзүңө кам көрүү үчүн мындай шаар жеринде, айыл жеринде жашоонун эч кандай деле мындай айырмасы жок болсо керек дейм да. Баягы көңүл бургусу келген адам, көңүл бура алган адам өзүнө убакыт табат болуш керек деп ойлойм. Бирок ошентсе дагы баягы айылдагылар айтат го, ой биздин каякта шаардагылар жасанып отурасыңар, биздин ага убактыбыз жок депчи. Бирок чындыгында ошол айымдарга дагы абдан керек да. Себеби шаарга конокко келерде эле алар шаарга барам, бетти бир аз агарта турган кремиң болсо берчи, тиги тональныйың болсо берчи деген сыяктуу суроолорду айтышат келип. Ошондой болуп калбаш үчүн айыл жерлериндегилер, мисалы үчүн айылдарда, тоолуу жерлерде, баягы климаттын оор шарттарда дагы аябай аялдардын, айымдардын ушу терисине көп зыян келет го. Чаңда иштешет дегендей. Ошолорго берер кеңештериңиз кандай эле? Кандай? Биринчиден макулмуз. Мен өзүмдү карайм деген адам, ал кайсы жерде болсо да өзүн карайт. Бул биринчиден мотивация керек. Өзүнө ошондой бир максат коюш керек. Өзүмдү карайм, өзүмө кылам деп. Анан экинчиден дайыма кремдер болуш керек. Мейли арзан болсун, мейли өтө кымбат болбосун, бирок эрежелер болуш керек. Сөзсүз кечине жуунам, крем коем. Эртең менен турам, крем коем. Тишти тазалаганда эле кремди колдонгонду үйрөнүш керек. Убактысы болобу, болбойбу, бул ар бир адамдын өзүнүн чечими деп ойлойм да. Керек болсо убакыт табат андай нерсе. Кремди коюу бир көп болсо 1 минуттун ичинде кремди коюп койсо болот. Ошо менен 1 минут эртең менен, мейли 5 минутка ичинде, ошо менен 7 минут аракет эткен, 6-7 минут күнүгө. Ошол убакыт жокпу? Бар, албетте бар. Мына жаз келатат, күнгө каршы крем. Сөзсүз эртең менен. Кышында коргоочу крем, жаңы эле айткандай. Кечинде жуунуучу каражаттар. Мына мен жана көпкө чейин айтып берген нерсе, көп болсо 1000 сом тегереги. Көп болсо аябайт эле 500 сомго деле алса болот. 500 сомду тойго барып деле алып коебуз кошумча депчи. Ошону өзүнө сатып алса, териси көпкө чейин жаш бойдон калат. Анан кечинде кечинде нымдааштыруучу крем. Мындай суроо чыгат да, кандай баада косметика алам дегенчи. Арзан косметика кандай, кымбат косметика. Биринчиден жаш-куракка карата алыш керек. Жашың арганча ошого жараша. Экинчиден чөнтөккө туура келе турган косметика керек. Ооба силер азыр толтура сетевой маркетинг фирмалар чыгат да. Эптеп байкушумдун сүтүн сатып атып, тиягын сатып атып, көзүн эле алдап атып, алар бир жолу колдонот, андан эффект болбойт. Эгерде сен кымбат кремдер колдонсоң, аны дайыма колдонуш керек. Эч качан кандай мейли 1000 доллар, мейли 5000 долларга аласыңар кремди, ал брышты жазбайт. Ал такты кетирбейт. Көйгөй болсо аны чечпейт. Крем бул кам көрүүчү косметика. Кремди эгерде көйгөйдү чечем десеңер, крем менен бир калпта процедурада алып барыш керек. Кам көрүүчү косметика чөнтөккө туура келиш керек. Ай сайын бюджетиңерден канча чыгара аласыңар, ошончо алыш керек. Мисалы, мейли кээ бирөө 300 сомдук алат. Бирок ай сайын ошо 300 сомдук кремди алат. Бирөө 1000 сомдук алат, бирок ай сайын ошондой 1000 сомдук алат. Ошондо гана жардам болот. Дайыма колдонуш керек. Дайыма колдонуш керек. Бул ушул айыл эле жергесинде, ушул эле айыл жергесинде, мисалы үчүн каймак, айран менен мындай маскаларды койсо болобу? Болот, албетте, эмнеге жок. Каймак, негизи косметиканын баары эле ошондон жасалган да. Бүт эле жер жемиштен жасалган, бүт эле жанагындай сүт азыктарынан жасалган. Бул натуралдуу. Ошону кайсыл учурда койсо болот? Же жатарда коебу, же эртең менен тургандабы? Кечинде коюш керек. Бирок бунун бир носу бар да. Буну регулярдуу колдонуш керек. Ар дайым. Бир эле жолу эмес. Бир эле жолу эмес, ар дайым колдонуш керек. Ооба эффект берет, эмнеге жок. Ардактуу угармандар, бизге келип калган СМС билдирүүлөр бар экен. Мен жогоруда баягы башында болжогонумдай эле бүгүн айымдар үчүн өтө кызыктуу болуп атат окшойт. Бизге СМС билдирүүлөрүн жазгандагы угармандар бар. Мен алдын ала эскертип коем деп унутуп калыптырмын. Бүгүн бизде
ошол эң мыкты деп биз аягында тандайбыз. Ошол смс билдирүүгө бир жакшы сюрприз бар. Ошон үчүн бир темага байланыштуу мыкты делген смс билдирүүнү биз аягында тандайбыз. Анан аягында ошол сюрприздин эмне экенин мен сиздерге айтам. Ошондой эле бизге келген билдирүүлөргө орун берип кетеличи. Балким ошол көйгөйлөрү менен кайрылып жаткан угармандар бар болушу мүмкүн. Саламатсыздар, Боке радиосу. Саламатсызбы, Айнур эже дейт. Мен 33 жаштамын. Бетим комбинированный кожага кирет. Кандай маска колдонсом болот? Алдын ала рахмат деген билдирүүсүн калтырыптыр. 661 номери менен бүткөн абонентти. Андан сырткары саламатсыз Боке радиосунун жалпы жамааты жана Айнур эже, сизге ысык көлдөн салам дейт. Сизге жөн гана каалоо айткым келди. Ар дайым ушундай сулуу, жылдыздуу айым болуп жүрө бериңиз. Бардык жагынан сонун айымсыз дейт. Сиздин инстаграмдан берген кеңештериңиз сонун, ар дайым бар болуңуз. Аял затына тиешелүү бардык бакытты каалайм деп Мээрим аттуу угарманыңыз жазып атат. Кургак териге кам көрүү жөнүндө айта кете аласызбы? Кош бойлуу кезде дейт. Кайсы крем колдонбойн? Башында тери жакшы кабыл алат, кичине колдонгондон кийин крем кабыл албай калат. Сууну көп эле ичем, бирок терим аябай кургак дейт. Ушул экөөнө жооп берсеңиз, андан кийин экинчисинен баштайм. Чоң рахмат. Мээрим негизи мен жаңы эле айтып кетпедимби, эпидермалдык барьер деп. Мээримдики ошондой маселе болушу мүмкүн. Канча крем сүйкөсө дагы токтобойт да. Ичиндеги болгон нымдуулук сыртка чыгып кетет. Ошол себептен эпидермалдык барьерди калыбына келтире турган кремдер керек. Эми бул жерде фирмаларын айтсам реклама болуп кетет, айтпай эле коеюн. Ошол курамында церамиддер, керамиддер жана линоленовый кычкылдары бар кремдерди колдонуу керек. Дарыканада сатат ошондой кремдердичи. Анан витаминдерди ичүү керек. Кош бойлуу болсо деле витаминдер өтө керек. Биринчи суроого жооп берсем, комбинированная кожа деди, кандай маска бар? Кыздар, тери аралаш болсо дагы, эгерде тери сезгич болсо, эч качан кычкыл маскаларды коюуга болбойт. Лимондон, айрандан, жана эмне дагы кычыртырат, ачыштырат. Ошол маскалар болбойт. Үй шартына мен жакшы көргөн маскалар бул жер жемиштеринин маскалары. Мен аябай жакшы көрөм бул нерсе. Мисалы, аралаш териге бул малина, колпунай, эгерде тери сезгич эмес болсо айран аябай жакшы жардам берет. Терини жумшартат, жибитет, кадимкидей ананас колдонсо болот, бирок кыска мөөнөткө коюш керек. Кадимкидей жана жеңил пилинг сыяктуу болот. Ананас, киви өтө күчтүү маскалар, агартуучу маскалар, бирок кыска мөөнөттө бир 3 мүнөттүн ичинде эле коюп жууп салса болот. Эгерде тери сезгич эмес болсо, курамында энзимдер өтө көп. Дагы кандай жакшы маскалар бар? Зейтун майы, оливковое масло. Кургак териге аябай жакшы жардам берет. Мындан азыр эсимден чыгып атат, маскалар көп эле. Интернетте азыр ачса маскадан көмө жок, колдонсо болот, бирок албайлаңыздар. Эгерде аллергияңыз бар болсо, анда ошол козголуп кетиши мүмкүн. Аллергияны кантип текшерсе болот ошо ананас деле мисалы үчүн? Когосу көп көрүш керек. Когосу көп көрүш керек. Дагы угармандарыбыз аябай көп жазып атышат, орун бере кетпесек болбойт го. Саламатсыздарбы Кутман кеч, баштагы какач же баштагы ак чака дейбизби дейт. Ар түрдүү шампунь колдонсом, жыйынтык аз, витамин жетишсиздиктенби баштагы какач дейт. Тоник жана башка сыяктуу каражаттарды ала албасак, жемиштерди колдонсок болобу бетке, териге деп бул жогоруда жооп бере кеттиңиз. Ошо какач жөнүндө айтсаңыз, кандай шампунь колдонсом дагы жыйынтыгы аз болуп атат. Бул витаминдин жетишсиздигиненби же кандай дейт. Бунун себептери көп болушу мүмкүн. Анализдерди тапшырыш керек. Анан биринчи, мисалы, биз клиникада биринчи пилинг жасайбыз. Чачтын түйү, тери калыңдап жана эски клеткалар толуп кетет. Ошону пилинг үчүн пилинг да барбы? Чачка пилинг. Бул маскалыктардын технологиялары, автордук методика, Time to Grow деген автордук методика. Ошо менен биринчи чачты пилинг жасайбыз, эски теринин баарын алып салабыз, тазалап салабыз, андан кийин дарылап баштайбыз. Андан кийин көрүнөт да эмне себептен бул эме болот. Анан атайын трихоскоп бар, ошо трихоскоп менен көрөбүз, чачтын түйүн көрөбүз, канча чач сынык, канча чач түйү бар, канча чач түйү жок, канча чач жанагындай сынайм деп араң турат да, жабыркап турат. Ошонун баарын көрүп, эсептеп, санап, андан кийин диагноз коюп, андан кийин дарылайбыз.
кийинки билдирүүгө орун берели. Саламатсыздарбы, менин бетим аябай кургак, тоодо жашайм, жайлоого чыгам, бетим күндөн сактаган крем сүйкөсөм деле болбой эле капкара болот. Не кылыш керек? Тазалатканга болжол менен канча болот? Бирок ага шартыбыз жок, рахмат дейт. Биринчиден физикалык коргоо деп коет. Баш кийим кийиш керек. Баш кийим кийип мейли мындай башты бетти жаба турган козырек менен болобу, бир шляпа болобу дайыма кийип жүрүш керек. Шамалда бетти жоолук менен жаап койсо болот. Туурабы? Өтө ысыкта чыкпай эле коюңуздар эшикке. Мисалы, баарыбыз эле билебиз, 10го чейин коркунучу жок убакыт. Анан 3төн кийин чак түштү, эми жайлоого чыкпай эле койсо болот. Билбейм эми кандай болот, бирок негизи ошо коргоном десе ошонуш керек. Анан күнгө каршы крем алып туруп эле, мисалы азыр кореялык кремдер 300-500 сомдун тегереги. Ошону 2 саат сайын жаңыртып туруш керек. Майлуураак крем алыш керек. Эгерде жанагындай шамал көп болсо, тери канчалык жакшы майланса, ошончолук көп жанагындай тоскоолдук берет да, ошондой нерсе. Атайын күндөн сактоочу кремдерди. Күндөн сактоочу кремдерди алыш керек. Ошо анан кечине кайра эле ошол туура тазалоо. Туура тазалоо. Саламатсызбы, мен 25 жаштамын, 3 баланын апасымын. Менде бир көйгөй бар дейт. Менде варикоз бар, балтырымда жана санымда. Кандай дарылансам болот? Сизге ийгилик, жаздай жаркырап гүлдүрдү. Ачыла бериңиз деп 487 номери менен бүткөн абонентибизде. Варикоз боюнча экен да бул. Варикозду биринчи УЗИ менен көрүш керек, кандай даражада. Анан биринчи, экинчи болсо анда жанагындай эластичный чоки деп коет, ошону беребиз, кеңеш беребиз, маздарды беребиз, таблеткалар беребиз. Жок болсо анан же ачык флебектомия, ошону алып салуу, же болбосо лазер менен кетирүү жолдорун сунуштайбыз. Бирок сөзсүз УЗИден өтүш керек. Рахмат. Бетке кремди күндүз сүйкөөгө болбойт, өзгөчө жазында деп ойлойм. Анткени күнгө ого бетер күйөт, ошол жөнүндө так маалымат берип кетсеңер деген билдирүүсүн билдирип жатат. 930 номери менен бүткөн абонентибиз. Көп түшүнгөн жокмун суроону. Күнгө каршы кремди айтты. Бетке кремди күндүз сүйкөгөнгө болбойт, өзгөчө жазында дейт да. Күнгө каршы кремди сүйкөгөн болот. Башка кремдерди эгер эшикке чыкса, дароо сүйкөп чыгууга болбойт. Күндүзгү, кечки деген кремдер болот эмеспи? Чоң рахмат деп ыраазычылыгын билдирип атат. Андан сырткары акыркысы кылалы. Баламдын бети угру көбөйүп кетти, жашы 15те, эмне кылам дейт. 219 номери менен бүткөн абонентте. Өспүрүмдүк угрилер буну биринчиден сыгууга болбойт. Үй шартындагы сыгып, анан бала кычышат, өзү тырмайт, ошонткен болбойт. Көрүш керек. Эгерде азыраак болсо, анда жөн эле көйгөйлүү териге арналган косметика алып, мисалы жуучу каражатты кремдерди алып сүйкөп көрсө болот. Эгерде көбөйүп баратса, анда дарыгерге алып келиш керек, балким антибиотик жазып бериш керек. Балким жана атайын күчтүү дарылар болот. Бензоил пероксид деп коет, скинарен деп коет, ошолорду колдонуш керек. Көрүш керек. Темаңар жакшы экен, рахмат. Силердин айткандарыңар баары шаарда жашагандар жасабаса, айылдагы мага окшогондор кантет деген дагы бир жакшы билдирүү келиптир. Буга сиз айта кеттиңиз, айылдагы нукура каражаттарды колдонуу менен дагы бетке кам көрсө болот деген жообуңуз жогоруда айтылды. Сизге рахмат. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Ардактуу угармандар, пикирлериңиздер болсо, суроолоруңуздар болсо жаза бериңиздер. Биз болсо бүгүн жаз, аялзат, сулуулук деген теманын тегерегинде сүйлөшүп жатабыз. Бүгүн студиябыздын мейманы дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Кеңири профилдеги эстетикалык медицина клиникасынын жетекчиси Сагынбаева Айнур Бактыболотовна бизде мейманда. Биз берүүбүздү улантабыз. Эмесе ушул сырткы келбет сулуу болуш үчүн ички саламаттыкты кантип сакташ керек деген суроого токтоло кетеликчи. Эми ушул көбүнчөсүн айтышат го, баягы ички органдардагы оорулар сулуулукка таасир этет, бетке таасир этет. Канчалык баягы жасанбай, канчалык кремдерди сүйкөбө эч кандай жардам бербейт, эгер ички саламаттыгың начар болсо дегендей. Ушул айымдардын жүзүнүн же болбосо ошо чачынын саламаттыгына эмнелер негизи өтө зыян келтирет организмдеги? Биринчиден өнөкөт оорулар. Өнөкөт оорулар болсо дарылаш керек. Өзгөчө ашказан системасынын оорулары, ашказан оорусу, гастрит болсо, сиңбесе тамак, албетте азыктануу болбойт. Албетте беттин өңү жанагындай сары болуп же кара болуп, жанагындай кир сыяктуу болуп жакшы көрүнбөйт.
боор оорулары болсо бет саргайып кетет, көздүн ичи саргайып кетет. Жүрөк оорусу болсо кан жакшы жүгүрбөйт дагы, ооздун тегереги карарып кетет, эриндер карарып кетет. Бул да өтө маанилүү. Чылым чегүү мисалы, чылым чеккен айымдар кандай гана процедура жасабасын териси дайыма кургак жана бырыш болот. Жана жанагындай өң өзгөрүлөт. Бул өтө маанилүү. Алкоголь ичимдиктерди көп ичүү албетте бул дагы терини кургатып салат. Кургатып, териде болгон жаңылануу процесстерди токтотот. Жанагы запор, ич катуу болбош керек. Ич катса дагы беттин өңү аябай бузулат. Ооздон жаман жыт чыгат. Бул дагы өтө жагымдуу эмес нерселер. Мындан тышкары жана богок. Аны да аябай караш керек. Эгерде ошондун дагы өзгөрүүсү болсо, аутоиммундуу тиреодит деп коет, зоб деп коет. Бул албетте организмге дагы оорундук болот. Анан бетинде көзү алайып чыгып турат, башкача болуп турат, же болбосо мойну шишип турат. Териси өтө кургап кетет, өзгөчө чыканактары кургап кетет, аябай чач түшө баштайт. Бул дагы жаман нерсе. Репродуктивдик системаны да караш керек. Эгерде жумуртка бездеринин сезгенүүлөрү болсо, трубаларын сезген, негизи эле аялдын жыныстык органдарынын сезгенүүлөрү болсо, бул угрит чыга баштайт. Өзгөчө ээк жакка угрит чыга баштайт. Тери солуй баштайт тесттен. Өзгөчө эстрогендер түшүп кетсе, мисалы, жанагы жумуртка бездеринин сезген болсо, эстроген, аялдык гормондор түшүп кетсе, көз жалтырабай калат, ооз кургай баштайт, кындын ичи кургай баштайт, жыныстык жашоо бузулат, аялдын жана феромондору, сүйкүмдүүлүгү жок болот. Бул дагы бизге кереги жок андай нерсечи. Ошон үчүн албетте ички органдар, репродуктивдик система, гормондор чыгара турган бездер, бунун баары маанилүү. Демек, биринчи кезекте ошол ички органдардын адам өзүнүн саламаттыгын биринчи карап, андан кийин себеби натыйжа бербей турган нерсеге эле кечке аракет кыла бербестен, тескерисинче кандайдыр бир ден соолукка алгач көңүл буруп, андан кийин анан сулуулукту экинчи маселе кылыш керек. Себеби баары бир канча сыртыңды жасалгалаганың менен ичиңде оорулар болсо, бул адамдын өзү үчүн дагы жакшы эмес экен. Ардактуу угармандар, угуп жатканыңыздар Үй Бүлөлүк Көке радиосунун Апалар мектеп уктуруусу. Биз болсо азыр кезекти жагымдуу бир музыкалык чыгармага беребиз дагы, андан ары сапарыбызды улайбыз. Көңүл буруп угар бекен, ашык болуп калдым десем, көңүлүңө туяр бекен, сүйдүм сени жаным десем, ар саргылдың айлыккан ашыктык, айта албадым бардым нечем. Алатонун сулусу, сага ашык булуту, айланчыктап кете албайм, көйкөлөткө турушу. Алатонун акбусу, сөздөрүнүн таттуусу, ачылат го сизге буйурган жигиттердин бактысы. Кызыл гүлүм сулсам эгер, толкунданып алар бекен, андай сулуу кара көздү бул дүйнөдөн табар бекем. Салдың мени азапка, ашыктык, алтын
чакырсамчы келер бекен күлүмсүрөп сүрдөтпөчү сүрдөбөйүн эзилди го кайран жүрөп ашыктыгым айтайын ыр менен менин сүйүм сенде жүрөт Алатонун сулусу сага ашык булуту айланчыктап кете албайм көйкөлөткө турушу Алатонун акусу сөздөрүнүн таттуусу ачылат го сизге буйурган жигиттердин бактысы Жайдыр кыштыр, жайлоо жытту илеби. Баласында барды бою тилеги. Билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен. Бизди тууган энелердин жүрөгү. Ар шейшембиде саат 18:00 журналист Асел Гайыпова апалар мектеби берүүсүнө чакырат. Ооба, ардактуу угармандар, угуп жатканыңыздар Үй Бүлөлүк Оке радиосунун апалар мектеби уктуруусу. Бүгүн бизде сонун тема жаз кирип келгенине байланыштуу. Жаз, аялзат, сулуулук деген теманын айланасында сөз кылып атабыз. Мейманыбызды биздин толкунга жаңы гана кошулган угармандар үчүн дагы бир жолу айта кетейин. Кеңири профилдеги эстетикалык медицина клиникасынын жетекчиси Сагынбаева Айнура Бактыболотовна бүгүн бизде мейманда. Сонун маек болуп жатат. Бизге жазып жаткан угармандар абдан көп, себеби сулуу болгусу келген айымдар абдан көп дегендей, ар бир айым сулуу болгусу келет дегендей. Анда эмесе биз биринчи ушул сулуулук болуш үчүн аял затында сулуулуктун дагы бир мындай ички себептери же болбосо сулуулукка көңүл буруунун ички себептери дагы болуш керек деген ойдомун. Адамдын жан дүйнөсү жабыркап турса же болбосо ички дүйнөсүндө кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, ал кандай шартта жашабасын өзүнүн сырткы келбетине көңүл бура албай калат эмеспи? Кайгыга алдырып койсо же болбосо бир түйшүктүн аркасынан түшүп алса дегендей. Психолог Зульфия Абдрасулова эжекебиз мүмкүн ошол тармагынан бир аз кошумчалай кетсеңиз. Аял заты сыртына көңүл буруш үчүн ушул ички жан дүйнөсүнүн абалына да көңүл бурушу керек болуш керек, кандай деп ойлойсуз? Негизи айтат го, сулуу эмес аялдар жок, бирок өзүн сулуу экенин билбеген аялдар бар дейт. Анан мынтип карап көрсөң бир эле курактагы айымдар, бирөөсү аябай жаш, сонун көрүнөт, а бирөөсү болсо өзүнүн жашынан мындай улгайы көрүнүп калган, улуу көрүнгөн айымдар да кездештиребиз. Анан негизи ар кандай себептер болот да психологиялык жактан. Себептердин бири айта кеттике үйрөтүлгөн эмес кичинекейинен. Мүмкүн кичинекейинен эле кулагына кое берген ички сулуулук маанилүү дей бергендиктен эле ички сулуулукка эле маани берип туруп, бирок сырткы сулуулукка маани бербегендер да бар. Бирок мен ойлойм, сырткы сулуулук дагы маанилүү. Бул ички сулуулук ооба маанилүү. Эгер ички сулуулук болбосо, анда сырткы косметика, эч кандай косметика жардам да бере албайт. Ички сулуулук бул сөзсүз түрдө маанилүү. Бирок айым, мен ойлойм, менин оюмча баардык эле айымдар мага кошулат болуш керек. Сулуулук деген бул эмне? Сулуулук деген бул качан аял өзүн карап жүргөндө, өзүнө көңүл бөлүп, эгерде өзүнө көңүл бөлбөй койсо, айым сөзсүз түрдө мүмкүн териси сиз айткандай жабыркап, бырыш бат түшүп кетип, анан сулуулукту жоготуп коюшу мүмкүн. Анан дагы бир себептердин бири бул убакыт жок дейбиз, Көбүнчө айылда болушу мүмкүн бул убакыт жок деген нерсе. Эртең менен туруп эле анан түйшүккө батып эле же болбосо күйөөгө тийгенде мынтип карап көрсөң, эртеңден баштап кечке чейин түйшүк болуп атып эле, анан колубуз бошобой калышы мүмкүн. Бирок Айнура айым айтып кеткендей, аял эгерде каалоосу болсо, анда ал сөзсүз түрдө өзүнө убакыт табат. Айнура айым айтып кетти, крем сүйкөгөнгө бир аз эле убакыт кетет деп, Анан биз ошентип өзүбүзгө убакыт тапсак болот. Жакында мага бир курдашым мындай бир видео жөнөттү да, 88 жаштагы аял
спорт залда спорт менен машыгып атат да. Анан аны карап алып айтпайсың 88 жашта деп. Мен бир 50-60та деп ойлогом. Мен ишенбей айтып араң ишендим. Ал өзү 50 жашында спорт залга барып, анан машыга баштагандыктан аябай кожасын деле карасаң мынтип кемпирлердики мынтип салаңдап калат го, эмелери, терилери. Анда андай жок да, мындай жап-жашынакай, мындай чымыр аябай. Сон анан көрсө ал аял өзү менен 50 жашынан баштап спорт залга биринчи күнү барганда аябай уялып жүрдүм дейт. Күйөө балам менен бардым, балам менен барып, анан уялып жүрүп, анан бирок ошол дайыма машыккандыктан ал азыр ошо өзүнө фитнес клуб ачып, анан ошол жерде тренер болуп машыктырат экен башка аялдарды дагычы. Анан ушул аялдан деле үлгү алсак болот. Эгерде биз өзүбүзгө убакыт табабыз десек, анда сөзсүз түрдө убакыт табабыз. Анан сүйүү жок болуп калган учурда дагы, мисалы үчүн көп учурда биз бирөөнү сүйүп калганда дагы бул да мотивация, мынтип жазанып баштайт эмеспизби? Же болбосо күйөөгө тийгенден кийин көп аялдар бүттү, мен күйөөм бар, ал менден эч жака кетпейт дейт дагы, анан өздөрүн карабай калышат. Ошол дагы учурлар болот да. Бирок эркек деген көз менен сүйөт эмеспи? Ар бир эркек эле, мен ойлойм, каалайт болуш керек жанында мындай жагымдуу, өзүн караган аял болушун. Анан дагы идеалдарды карап алат экенбиз да. Мынтип карасаң, обложкадагы бир жанагы гезиттерден же болбосо бир рекламадан сулуу кыздарды көрүп, анан баары бир мен мындай боло албайм дешибиз мүмкүн да. Бирок андай болуп деле кереги жок да. Кандай болсок, биз өзүбүздү кандай болсок ошондой кабыл алып, өзүбүздү сүйүп, өзүбүз үчүн кам көрүп, өзүбүздү карап, анан кремден сүйкөнүп, мындайча айтканда өзүбүздү карасак, анда сөзсүз түрдө биз андай деле идеал болуштун кереги жок, бирок биз жагымдуу боло алабыз ошол учурда. Биз өзүбүздү сүйгөндө көп учурда дагы өзүн сүйө албай калган, өзүнө өзү баа берүүсү төмөн болгон аялдарда дагы көп учурда мындай көйгөй болушу мүмкүн, өзүн карабай калышы мүмкүн. Рахмат. Бизге келген СМС билдирүүлөр аябай көп. Айнур айымды күндө эле чакырып турат окшойбуз. Күндө келип турайбы? Абдан жакты дейт. Аял аракеттенем десе, ага да убакыт табат дегениңиз аябай жакты дейт. Себеби жасайм дегенге дагы шылтоо бар, жасай албайм дегенге дагы шылтоо бар дейт. Чындыгында аялдар, апалар, кыздар өзүбүздү карайлы, баардык тармагыңыздарга ийгилик деген билдирүүсүн калтырган угарманыбыз бар экен. Андан кийин аял заты бар дүйнө сулуу, жаз менен аял заты бири-бирине окшош десем жаңылбайм. Дүйнө аял заты бар үчүн кармалып турат. Оки радиосу дагы абдан сулуусуздар дейт. Рахмат сизге жылуу сөздөрүңүз үчүн. Биз эми кеңеш сураган угармандарга орун бербесек болбойт окшойт. Убакыт дагы аз калып баратат. Кандайсыздар, сиздерге ийгилик. Менин бетим кургак, анан кызыл болуп турат дейт. Ошол кетеби, кандай кылсам болот? Анан Айнур эженин дарегин номерин алсак болобу дейт. Эгер сиз кааласаңыз, дарегиңизди, номериңизди, данныйларыңызды өзүңүздүн айта кетсеңиз болот. Эгер кайрылам деген угармандарга. Ооба, бул терин абалы купероз деп коет да. Купероз бул кан тамырлардын кеңейип кетүүсү. Кыргыз айымдарда, негизи кыргыздарда 80% генетикадан көз каранды. Анан биз тоолуу аймакта жашагандыктан ошо кислород жетишпейт, ошон үчүн кан тамырларыбыз кеңейип кетет. Туура эмес тамактануу, туура эмес кам көрүү албетте бунун баары таасир этет. Муну дарыласа болот. Клиникабыз Бишкек шаарында жана Ош шаарында жайгашкан 2 клиникабыз бар. Бишкекте Ахунбаева 127/1, Ош шаарында Актилек Мамырова 90-да жайгашканбыз. Рахмат сизге. Андан кийин конокко суроом бар эле. Менин жашым 41-де, мен бетимде такыр бар дейт. Такыр кайра жоголуп кетет. Каяка көрүнөм? Биринчи сизге же больницага Айнур эженин адресин айттыңыз. Какашты чачтын түшүшүнө кандай кам көрүү керек? Мен боенбойм, бетим майланышып турат. Кандай маскаларды жасоо керек? Бетимди кандай агартсам болот? Кандай маскаларды гана жасаган жокмун дейт. Айнуранын офисине барып кеңеш алсак канча сом дейт. Аябай көп суроо кетти. Негизи бул суроонун баары албетте мен ушул түз эфирде чече албайм. Келип көрүнсөңөр жакшы болот. Тажрыйбалуу дарыгер, бизде жалаң врачтар иштейт. Ошо жогорку билим менен келсеңиз болот. Офистеримди айттым, телефондорубуз. Биз Инстаграмда барбыз, биз Гуглда барбыз. Биз жок жер жок да, баары YouTube'да барбыз.
таап туруп келсеңиздер болот. Бүт жерде даректерибиз бар. ооба, чындап эле азыр интернет аркылуу бар жогун каякта кааласа тапса болот. Бетим кызыл болуп турат сууктан, майда тамырларына суук тийгенден дешет. Ушул туурабы? Анда эмне кылышым керек? Бул жөнүндө айта кеттиңиз, бирок бул суук тийгенден эмес экен, Ооба, демек. бул купероз. Бул купероз, буну дарылоо керек. Муну дарылоо керек. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Бизге жазып аткан угармандардын ар бирөөсүнө дагы ыраазычылык билдире кетели. Дагы убактыбыз бар. Сырткы келбет сулуу болуш үчүн ички саламаттыкты сулуу кылуу, деги эле элет жериндеги айымдарга кеңештер, териге жазында кам көрүү, косметикалык каражаттарды кантип туура пайдалануу керек, туура тандаш керек деген жөнүндө биз жогоруда сөз кылдык. Ардактуу угармандар, ушул эми биз азыр тандоо алдында турабыз. Мен жогоруда айткан элем, бизге жаккан СМС билдирүүгө же болбосо мыкты деп эсептеген СМС билдирүүгө Айнура айымдан сюрприз бар деп. Бул сюрприз жөнүндө айтып кетсек болобу, Айселя? Ооба, азыр мен ошого токтолоюн деп турам. Сиз айта берсеңиз болот, мен ага чейин СМС билдирүүнү окуй берейин, карай берейин. Сюрприз Айнура айымдан эки эң сонун китептер бар айымдар үчүн. Бул сулуулук сырлары деген китеп экен да. Анын ичинде болсо Айнура айым, сиз айтып кетсеңиз болот, эмне жөнүндө жазылган бул китептер? Бул ушул китепте мен сулуулуктун сырларын ачтым десем жаңылбайм да. Анткени тери деген эмне, теринин канча катмардан турат, анын эмне себептен ошо катмарлар бизге керек, эмне үчүн алар керек, кандай кремди таңдайбыз, кремдердин түрлөрү кандай, масканын түрлөрү кандай, косметологияда кандай процедуралар бар, буручтарды кантип алдын алыш керек, кандай көнүгүүлөр менен денебизди чымыр бойдон кармай алабыз, кандай туура тамактануу керек, мотивациялык жөнүндө дагы жанагы жазып кеткем. Ошо көп кеңештер бар. Татуаж деген эмне, лазер жөнүндө жазгам. Мен ойлойм, көп эле суроолоруңарга жооп тапсаңар болот деп. Китеп 2015-жылы жазылган, бирок азыр деле маалымат өтө актуалдуу. Азыр деле айымдар менден ошол эле суроолорду сурап атышат. Ооба, демек Айнура Сагынбаеванын калемине таандык сулуулук сырлары деген китеп. Косметология, теринин түрлөрү, крем, масканын түрлөрү, кыскасы аял затынын сулуулугуна байланышкан китеп десек болот экен. Бизге СМС билдирүү калтырган угармандардын ичинен кимди тандасак экен? Ушул угармандар Айнура Сагынбаеванын клиникасына барып, ОК радиосунун атынан ушул китептерден бирден экземпляр 2 угарман алса болот. Сизге кайрылып, мен тандагым келип турат, жанагы баламдын бети, 15 жаштагы баламдын бетине угру чыгып атат деген айымды. Баласынын баягы эне болуп атпайбы, ал баласынын саламаттыгы үчүн кам көргүсү келген эне. Ошол эле кезекте ал өзү үчүн дагы пайдалуу нерселерди таба алат болуш керек. Ошондуктан мына ошол айым, мен азыр таба албай калдымбы? Мына ушул айым барып Инстаграмдан издеп, тема баягы каякта дедиңиз? Ахунбаева, Бишкекте. Ахунбаева 127/1 Малдыбаева менен кесилишет. Мына ушул дарекке барып, ОК радиосунун атынан деп кайрылсаңыз, Айнура айым сизге өзүнүн сулуулук сырлары деген китебин тартуу кылмакчы. Фамилияңызды айтып эле барсаңыз, анан аласыз ал китепти. Мага да керек эле да деп бир айым жазат. Экинчи айымдан да ушул адамды кылалык. 527 номери менен бүткөн абонент, сиз дагы барып ушул Айнура айымдан алсаңыз болот сулуулук сырлары деген китебин. Куттуктайбыз, чындап эле куттуктайбыз. Аягында мына бактылуу айым экенсиз, 527 номери менен бүткөн рахмат деп ыраазычылыгын билдирип жазып атат. Үлгүрүп калдыңыз, сиз дагы барып ушул белектин ээси болсоңуз болот. Мага да керек эле деп ар бир эле айым айтат болуш керек. Мен дагы келип атат. Мага деле керек эле деп айткым келип турат азыр. Сиздерге сөзсүз болот. Чоң рахмат. Рахмат. Эмесе бүгүн абдан сонун тема болду деген ойдомун. Жыйынтыктар убактыбыздагы жакындап келе жатат окшойт. Эми ар бир угарманга, ар бир өзүңүздүн бүгүн сизди ушунчалык бир берилүү менен, сүйүү менен угуштуу угармандар көрүнүп турбайбы? Бүгүн СМС билдирүүлөр абдан көп болду. Ошондуктан ушул айымдарга, жалпы эле айымдарга ушу жаз майрамы келатат, буюрса бир жумадан кийин эле 8 эл аралык айымдардын майрамы болот. Ошого карата ушул бир сизден жакшы бир каалоо угарман айымдарга.
урматтуу айымдар, биринчиден эмнени айткым келет, баарыңыздар тең сулуусуз. Сулуу эмес айымдар болбойт. Аны баарыбыз эле билебиз, бирок негедир унутуп коебуз. Баарыбыз сулуубуз. Анан ошо сулуубузду даңазалап турган жаныбызда адамыбыз болсо, андан беш бетер жакшы. Сен сулуусуң, сен жашынакайсың, сен акылдуусуң, сен мээримдүүсүң, сен ушул дүйнөдө эң мага керектүү айымсың деп бирөө айтып турса, андан беш бетер жакшы. Бул мындай кыскача болсо да мырзаларга тийишип кетип болду да, анткени ар бир айым ошондой сөздөрдү күтөт. Мен ойлойм, жаланган айымдар эмес, мырзаларды да угуп атат депчи. Татыктуу дагы, Албетте. биз татыктуубуз. Татыктуубуз биз баарына. Сиз ошону, айымдар ошону эстей жүрүшүңөр керек. Биз татыктуубуз. Анткени биз апабыз. Биз деген энебиз, биз деген бизде аябай чоң баалуулуктар бар. Ошол себептен өзүңөрдү сүйгүлө, жазында жаздай жадырап ачылгыла, сулуулукту кошо ала жүргүлө, эч качан мындай жетишпейм, кыла албайм, убактым жок деген сөздөрдү унуткула. Анткени биздин андай айтууга акыбыз жок. Биз дайыма сулуу болуп жүрүшүбүз керек. Ошо баарыңыздарга бакыт, талай жана сулуулук каалайм. Карачы кандай сөздөр. Бул китепти баягы алар ойноторубузду алдын ала айтканда такыр мүмкүн болбой калмак экен. Азыр чыркаган боюнча угармандар офисибизге эле келмек окшойт. Мага берсеңиздер болмок, айыл жериндеги угармандарга берсеңиздер болмок деп азыр аябай көп угармандар жазып башташты. Мен сиңдимди алгым келип жатат, адрести тактап жибересизби, ушул сыяктуу суроолор. Мен суроо берейин деп атам да, ушул акыркы учурда, акыркы көзүрмемдерде электрондук варианты барбы бул китептин? Электрондук варианты бар, бирок ал эч жерге салынган эмес да. Азырынча бул китеп 2015 чыкканда ошо элдер көп окубай калган китепти. Азыр аябай керектүү болду. Эмнегедир элдер кайра китеп окуп баштап Сатып алса болобу? Ошондой мүмкүнчүлүк клиникада сатып алса. Клиникада, демек, клиникада бар экен. Ошондуктан ардактуу угармандар, баягы таарынбай, капа болбой, биздин угармандар баарыңыздарды жакшы көрөбүз, бирок баардыгыңыздарга бекер берүүгө албетте мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан клиникага барып сатып алсаңыздар болот экен. Айнура айымда бул китептер дагы бар. Ошондуктан мен электрондук варианты бар болсо баягы интернеттен алып окусаңыздар да болот деп айтайын деп аткам да. Болуптур. Эмесе анда каалоочу угармандардын баарысы, каалоочу аял заты биздин апа эже сиңдилерибиздин баардыгы чындап эле мени дагы аябай кызыктырып калды. Барып клиникадан алсаңыздар болот экен. Бизге бөлүнгөн убакыт болсо соңуна келип калды. Коштошууга аргасызбыз. Бүгүн биз жаз, аялзат, сулуулук деген теманын тегерегинде сөз кылдык. Студиябыздын бүгүнкү мейманы Кеңири профилдеги эстетикалык медицина клиникасынын жетекчиси Сагынбаева Айнура Бактыболотовна болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз, терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым өзүңүз дагы ушундай сулуу боюнча айымдарга дагы сулуулук тартуулап, ийгиликтин үстүндө жүрө бериңиз, бийиктиктерди багындыра бериңиз. Клиникаларыңыз Кыргызстандын баардык шаарларында ачылсын. Ошо айыл жеринде сизге жетпей жүргөн айымдар үчүн дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлсүн деген тилекти айта кетени. Биз болсо сиздер менен угармандар туура бир жумадан кийин жолугушабыз. Буюрса анда дагы айымдардын майрамы 8 марттын эртеси болот экен. Сөзсүз түрдө айымдарга, апаларга арналган жакшы уктуруу орун алмакчы. Дайыма биз менен болуңуздар. Бүгүн сиздер үчүн кызмат кылгандар мен журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог кечиресиздер. Консультант психолог Зульфия Абдрасулова болдук. Режиссерлук пультта Канат Алмамбетов кызмат кылды. Жазыбыз жагымдуу болсун, ар дайым жакшылыктар коштосун. Сак саламатта болуңуздар. Эмки уктурууда үн алышканча сак саламатта калыңыздар.